Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен кезектеги электрондук сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Бексултан Жакиев «Атанын тагдыры» драмасы. Кыргыз эл жазуучусу, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, коомдук ишмер, көрүнүктүү драматург профессор Бексултан Жакиев 1936 жылы 16 январда Ысык Көл облусунун Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Ал өзүнүн эмгек жолун 1959 жылы баштап, көк актылуу пьесалардын республикалык конкурсунда «Атанын тагдыры» пьесасы үчүн сыйлык алган. Чыгарма ушул кезге чейин өлкөнүн театрларында коюлуп келе жатат. Бексултан Жакиев мындан тышкары «Миң кыял», «Алтын аяк», «Өкүм», «Эртең жаңы жыл», «Күттүргөн жаз да келер», «Күтүү», «Саадак какты», «Жүрөлүчү жүрөгү урутпай», «Бороонду жолдоо» сыяктуу чыгармалардын автору. Анда эмесе бүгүн силер менен өтө турган «Атанын тагдыры» драмасы жөнүндө түшүнүк бере кетейин. «Атанын тагдыры» драмасы бул 4 көшөгөлүү драма. Андагы катышуучулар Акылбек, Уулжан, Акылбектин кемпири, Зура, алардын келини, Жеңишбек, Абышка кемпирдин небереси, Майраш, Абышка кемпирдин кызы, Бурул, Зуранын жеңеси, Шаршеке, мугалим, Оңолкан, Зуранын экинчи күйөөсү, Бошкой, Оңолкандын уулу, Зуранын кийинки күйөөсү, Сапай, пионер, узун бойлуу куркуйган арык бала, Борбук, бул да пионер, кыска бойлуу бала. Чыгармадагы биринчи көшөгөдө окуя согуш бүткөндөн кийинки жылы Акылбектин үйүндө өтөт. Акылбектин жалгыз баласы Болотбек согушта көз жумган. Бирок андан калган туяк бар. Болотбегинен ажыраган келинчеги Зура кан жутуп, араң жүргөндө Төркүнүнүн жеңеси келип, кызыбызды Болотбектей теңин тапканга жетине албай сүйүнгөнбүз. Бирок Кудайдын буйругу экен. Урушка кеткен тейинче ал кайра айланып дооруна конбой калды, деп ыраазычылык сурап алып кетет. Зура Жеңишбектин кошо алып кеткиси келет, бирок ал чоң атасыныкында калат. Зура бат эле куса болуп, Жеңишбегин сагына баштайт. Акылбек болсо уулу Болотбектин согушта курман болгонуна дале ишенбейт. Күн сайын аны күтүп, пристанга бара берет. Мына чыгармада дал ушинтип биринчи көшөгөсүндө ушундай сүрөттөлүүлөр менен башталат. Экинчи көшөгөдөн баштап Жеңишбектин психологиясындагы өзгөрүүлөрдү байкайбыз. Акылбек небересинин ою менен болуп, айтканын орундатат. Катуу айтып койсом, энесине качып кетеби деп чоочуйт. Ушул абалдан пайдаланган Жеңишбектин мүнөзүндө кара мүртөздүк, өзүмчүлдүк, жалкоолук орун ала баштайт. Мугалим Шаршекенин тилине кирип, Акылбек уулун какыс-кукус кылып да коет. Бирок муну менен Жеңишбек оңолуп кеткени жок. Кайра Акылбекти күйүткө салып, энесине качып кетти. Акылбек менен Жеңишбектин психологиялык процесстери драма ажарына чыга кеңири планда сүрөттөлөт. Ал эми үчүнчү көшөгөдө Зуранын кийинки барган жериндеги кайгылуу турмушу көрсөтүлөт. Зуранын кийинки кайненеси Оңолкандын психологиясында өзүнүн жеке мүнөздүү болгон өзгөчөлүктөрү бар. Ал келини Зураны көрөйүн деген көзү жок. Жеңишбектин үйүндө жүрүшүн каалабайт. Үй бүлөсүн уу тили менен каарып, жеке башкаргысы келет. Ары карап келинин каарып, бери карап кытмыр күлүп, коноктун көңүлүн алган, тамак ашашынан өйдө өзү билген эскинин калдыгы Оңолкандын аң сезиминен терең орун алганы таасын сүрөттөлөт. Зуранын эки үйдөгү абалына ой жүгүртүп көрсөк, эки башка шартты байкайбыз. Бири Акылбектин үйүндөгү ынтымактуулук, меймандостук. Экинчиси Оңолкандагы эскичилик.
Небересин алып кетүү үчүн Акылбек Зуураныкына келип, анын кийинки турмушу менен таанышат. Оңолкан Жеңишбекти үйүнөн кетирүүгө аракеттенет, бирок Зуура бергиси келбейт. Жеңишбек да энесинен ажыроону каалабайт. Бул бөлмөдөгү Акылбектин психологиялык толгонулары өтө күчтүү берилип, аянычтуу мүнөзгө өтөт. Акылбектин мындай ички сезимдердин психологиялык процесстерин конкреттүү шартта терең анализдөөнү ушул эпизоддон көрөбүз. Акылбек: Жеңишбай, жекин. Зуураш: кагылайын. Боор оруп койсоң болом ага. Жеңишбекке бирдеме десеңчи, токтотуп айтсаңчы. Зуура акырын: өзү көңүлдөнбөй жатса, мен эмне деймин ата? Акылбек: көңүлүңдү калтырган жок элем го, Зуураш. Ушинтип эле унчукпай кутуласыңбы? Бирдеме десеңчи, кулунум. Акылбек ордунан темтеңдей туруп, сен деле басып чыгып кетет. Уулунан ажыраган аз келгенсип, кемпири да дүйнөдөн кайткан. Бир үйдө жалгыз калган Акылбек үчүн Жеңишбектен да ажырашы оор кайгы болду. Бул эпизоддогу Акылбектин психологиялык абалы турмуш шартка байланыштуу ишенимдүү анализденген. 4 көшөгөдө Акылбектин психологиясына анализ берген дагы бир катар эпизоддорду жолуктурабыз. Айрыкча анын уулу Болотбекти элестетип, үн портрет менен сүйлөшүп турган эпизодундагы ички сезимдерин, санаркоолордун көрсөтүлүшү жеткиликтүү жана таасирдүү. Демек, балдар, мына чыгарма көбүнчөсү мына ушундай эпизоддор менен баяндалган. Анда эмесе бул драма жөнүндөгү кыскача түшүнүктөргө дагы көңүл бурсаңар. Демек, бул Атанын тагдыры драмасын Бексултан Жакиев 4 күндө жазып бүтүргөн. Аны автор студент кезинде күнү түнү уктабай жараткандыгын айтат. Чыгарманы жазганда Бексултан Жакиев болгону 21 жашта болгон. Автор драмага киришкенден тарта чоң атасы Абийирдин образын тарта баштагандыгын, анын бир катар сөздөрү чыгармага өзүнөн өзү эле кирип кеткендигин айтат. Ал эми чыгарманын башкы каарманы болгон Жеңишбектин прототиби бул өзүнүн эниси Имаш. Ал кадимки турмуштагы каарман болуп эсептелет. Атанын тагдыры драмасы Кыргызстандагы театрларда 2003 жылы март айында 1000 жолу коюлган. Ал эми Казакстандагы театрларда 300дөн ашык ирет көрсөтүлгөн. Чыгарма казак, түркмөн, тажик жана корей тилдерине да которулган. Ал тургай Казакстандагы корей театры спектакльди Фрунзе шаарына да келип коюп кеткен. Андан сырткары Казакстандын бардык театрларында коюлган. Демек, балдар, бул драма деген эмне? Ошол драма жөнүндө түшүнүк бере кетсем, драма бул сахнага коюуга ылайыкталып жазылган чыгарма. Ал байыркы грек адабиятында пайда болгон. Анда прозадагыдай автордук баяндоо, сүрөттөөлөр болбойт. Негизинен конфликттен түзүлөт. Драма комедия, трагедия, драма болуп 3 жанрга ажырайт. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктадык.